Салам достор, Илмек KG каналына кош келдиңиздер. Бул сабакта сиздерге Photoshop'ка аттуу топуну бардык өлчөмгө, размерге туура жана тез токууну үйрөтмөкчүмүн. Бүгүн бизге Alize Classic Lana Gold жийим керек. 51% акрил, 49% жүн. Бул жерде 100 граммда 240 метр болгон. Сиздер кандай жиптер алсаңыздар өзүңүздөр каалаган аласыздар. Бул мен өзүмдүн 1,5 жаштагы балама токуганга ушул жибин алдым. Кайсыл жип сиздерге ыңгайлуу болсо ошол жипти алсаңыздар болот. Илмектин номери бул жерде 4 номердеги илмекти алдым. Ошондой эле бизге кайчы керек жана ченегенге метр керек болот. 1,5-2 жаштагы видеонун башында көрсөтүлгөндөй таблицага карайбыз. Окружность головы дейт, баштын айланасы болгондо мен 49 сантиметрге ылайыктап түйөм. Сиздер ошол боюнча түйсөңүздөр болот, оңой жана жеңил. Жана глубина шапки дейт, шапканын тереңдигин мен 17 сантиметр кылып түйөм. Сиздер ошол таблицадагы размери менен алсаңыздар болот. Интернеттен алынган таблица же болбосо өзүңүздүн балаңызга кимге токуп жатсаңыз ченеп алсаңыздар болот. Мына достор, биринчи сабакта үйрөткөндөй эле аба илмектеринен токуп аласыздар. Аба илмектерин мен шапканын тереңдигин канча сантиметр болсо ошончо болот. Мен 17 сантиметрге ылайыктап токуйм дейкем. Азыр ченеп көрөбүз. Аба илмектерин 17 сантиметр болду. Сиздердикин таблицага жараша размерге же болбосо өзүңүздөр канчанчы размерге токуп жатсаңыздар ченеп аласыздар дагы. Бул бизден шапканын тереңдиги болот. Азыр токуп баштайбыз. Бул жерден бир кошумча илмек алабыз дагы. Экинчи илмекке столбики без накида деп экинчи сабакта өткөнбүз. Ошол кошумча илмеги жок таякчалар деп ошол боюнча токуп баштасаңыз болот. Бул илмектердин аягына чейин кошумча илмектерсиз таякчаларды токуйбуз. Сиздерге жакшы эле көрүнүп жатса керек. Мындай болот. Бул катардын аягына чейин кошумчасыз таякчаларды токуп чыгабыз. Мына достор, бул катардын аягына чейин токудук. Бул биринчи катар болуп эсептелинет. Экинчи катарды токуш үчүн бул жерден кошумча илмек, аба илмегин алабыз дагы өйдө көтөрүлөбүз. Бир аба илмек менен токууну которобуз тескери жагына. Мындай таякчалар токуп баштайбыз. Ушундай эле кошумча илмексиз таякчалар столбики без накида менен токулат. Бирок экөөнү чогуу эмес. Мен сиздерге экинчи сабакта бул жөнүндө айтып бергем. Бул жерден көрүп жатсаңыздар керек. Экиден арка болуп кетип атат. Ар бир илмектин экиден аркасы бар. Ушул экиден арканын бул жагындагы бизге арты болуп эсептелинген. Бул астындагы арка, бул аркасындагы аркага илип токуйбуз. Азыр мен сиздерге көрсөтүп берем. Мына бир аба илмеги менен көтөрүп алдыңыздар. Азыр экинчиси болгондо мына аркасындагы илмекке токуйбуз. Бул астындагы илмек болуп эсептелинет. Астындагы илмек эмес, аркасындагы илмекке киргизип жипти тартып чыгабыз дагы. Ошондой эле таякчаларды токуй беребиз. Бир гана бул жерден аркасындагы илмекке токуйбуз.
Сіздерге бул жерден бир аз көлөкө болуп көрүнбөй калып жатат окшойт. Азыр сіздерге жакшылап көрсөткөнгө аракет кылам. Бул астындагы арка болуп эсилип, бул аркасындагы. Экөөнүн ортосуна илмекти киргизсебиз да аркасындагы аркадан жипти чыгарып алабыз. Мындай аркасындагы же бир гана астындагы менен току менен биздин шапкабыз чоюлчаак болот, резинка сыяктуу болот. Азыр токусаңыздар көрөсүздөр, мына аркасына алып ушуну токуйбуз. Санап алыңыздар канча илмек экен. Жаңы токуп баштагандарга кээ бир илмектерди илбей кетишиңиздер мүмкүн. Жана резинка катуу болуп калбаш үчүн илмектериңиздерди бошураак алыңыздар. Аябай бош да кылып салбаңыздар. Могу илмекте жип кенен жүргөндөй кылып алсаңыздар, ошондо резинкаңыздар абдан сонун болот. Ушул менен бул катардын экинчи катарын аягына чейин өз алдыңыздарча токуп көрүңүздөр. Достор, экинчи катарды токудуңуздарбы? Моундай болуп аркасынан караганда ушундай узор түшөт. Ал эми токунун астынан караганда мындай узор түшөт. Экинчи катар токуп бүткөндөн кийин ошондой биринчи катардагыдай эле бир аба илмеги менен көтөрүлөсүздөр, токуну тескеринче которосуздар. Жана ошондой эле бул жерден кайра аркасындагы эки арканын аркасындагы экинчи катарды токугандай эле жипке илип алып токуп баштай бересиздер. Ушул менен токулат. Бул оңой жана тез болчу узорлордун бири. Ушундай кылып токуйсуздар дагы. Буну качанга чейин токуйсуздар? Жанагы таблицада көрсөтүлгөндөй бул капталы болуп эсептелет. Бул шапканын башы жана шапканын этеги. Качанга чейин токуйсуздар? Мен азыр бул жерден сантиметр менен ченегенде 49 сантиметр деп айткам сиздерге. Мен 49 сантиметрге чейин токуйм узундугун. Ушул боюнча эле узун кылып эле ушул эле узорду кайталап эле кетиребиз. 49 сантиметрге чейин сиздер канча сантиметрге чейин токусаңыздар ошончо, кайсы размерге түйүп атсаңыздар ошончо сантиметр токуйсуздар. Бул жерден бир айтып эскерте кетчү нерсе, достор, бул бир аз токулгандан кийин чоюлат. Бул резинка типтеги шапка кылып токуп атабыз. Чоюлгандыктан ченеп атканда сиздер сөзсүз түрдө токууну чоюп, кийгенде кандай болот, чоюп туруп анан ченеңиздер. Чойбой ушул боюнча ченесеңиздер аябай чоң болуп калат, размеринен чоң шапка болуп калат. Демек, достор, өз алдыңыздарча керектүү өлчөмгө чейин токуңуздар, анан жолугушабыз. Достор, мына токулду. Мен өзүмө керектүү размерге токудум. Ушундай тик бурчтук өңдүү болду. Азыр сиздер менен чогуу ченейбиз. Бул жерден чойбой ченегенде меники канча сантиметр болду? 33 сантиметр болуптур. Ал эми буну тартып мен мындай кылып чоюп ченегиле деп сиздерге. Азыр биз шапканын аркасын жабыштырабыз, тигебиз крючок менен эле, ошол эле. Анан башын жабыштырганды көрсөтүп берем. Мындай кыласыздар. Бул биздин биринчи баштаган аба илмектерибизден башталган катарыбыз. Биринчи аба илмегибизди бул жерден табабыз акырын. Сиздерге жакшы эле көрүнүп атабы? Аба илмегибизди таптыкпы? Илмекти киргизип алып, бул жерден токуп келаткан жибибизди биринчи аба илмегибизден чыгарып алабыз, мындай кылып. Андан кийин
Андан кийин экинчи аба илмекти киргизебиз. Бул токуп келаткан акыркы катарыбыз десем болот. Акыркы катарыбыздын жанакы сиздерге айткандай эле токуп жатканда бул астыңкы арка жана аркасындагы арка болуп эсептелет. Аркасындагы аркадан жипти илип алабыз. Дагы эки жип болду. Эки жиптин илип алып келген жипти сиздерге көрүнүктүү болуш үчүн мындай кылып көрсөтөйүн. Илип алып келген жипти гана бул илмектеги жиптен өткөрүп алабыз. Бул биздин бириктирүү илмегибиз болот. Азыр дагы карап турсаңыздар, 3-чү аба илмегин таап алдым. Бул жерден аркасындагы илмекке илип алабыз. Жипти чыгаргандан кийин бул жерден кайра мындай кылып чыгарып коебуз. Бул биздин тигүү процессибизде көп колдонулат жана бириктирүү илмектер десек болот. Соединительные столбики дейт орусча айтканда. Илебиз, аркасындагы жипке илебиз, дагы жипти чыгарып келип жана бул жиптен да чыгарып коебуз. Мындай болуп эки жак жабышып баштайт. Эки башыл жана токунун аягы илебиз, аркасынан илебиз. Мындай кылып илип баштайбыз. Достор, көрдүңүздөрбү? Мындай болуп шов түшө баштайт бул жерге. Ушул катардын аягына чейин бир да илмекти калтырбай түз жана тыкан токуп чыксаңыздар анан жолугабыз. Мына достор, бул жерде бириктирип бүттүм. Башынан этегине чейин акыркы аба илмегимди алып ортосунан кесип жипти алабыз да бул жерди катуу тартабыз. Ошол менен бул жерде жибибиз. Бул жерден карасаңыздар көп анча билинбейт. Бул өзү дагы резиновый узор болгон үчүн анча билинбейт бул жерде неметкенибиз, бириктиргенибиз. Ошондо деле аркасына келет. Мына оңуна которгондо оңунан деле көп билинбейт, аркасына болот. Бул шапканын асты. Бул аркасынын так ортосуна келтиребиз. Бул жердеги жипти биринчи башында жип токуну баштаган жип менен азыркы кескен жибибиздин экөөнүн ортосун каттуулап байлап, анан кыска кылып кесип коебуз. Дагы шапканын башын токуганды баштайбыз. Бул жерден кесебиз. Экөөнү катуу байлап койдук. Кесип бүткөндөн кийин мындай болуп бул жерден бириккендиги көп билинбей калат. Бул жерин азыр кийинки биздики мындай болуп калды. Ортосунан кийилме болуп, азыр шапканын башын токуйбуз. Бул азыркы тигишибизди так ортосуна алып келебиз. Мындай кылып ортосуна алып келип бүктөйбүз. Дагы жибибизди алабыз. Жибибизди алып, токуну жаңы баштап жаткандагыдай бир илмек алып, илмекке мындай кылып коебуз. Тартып
бир илмек. Мындай кылабыз дагы. Даярдап алабыз бул жипке. Жумушчу жибибизди так ортосуна тигишибиз так ортосуна көрүнүп атса керек сиздерге. Так ортосунда бул жерден баштайбыз. Бул жерден дагы ар бир илмекти туура так неметкенге топун чекесинен илмегибизди киргизебиз, жумушчу жибибизди бул жерден тартып алабыз. Мен өзүмдүн колдонгон практикамда булундай жиптерди бул жерге кошуп туруп эле чогуу токуп кетем. Если кошуп чогуу токуй албасаңыз калтырып койсоңуздар болот. Анан ичине киргизип, ичине тартып алып, түйүп алып койсо болот. Кааласаңыздар кошуп чогуу токуп кетсеңиздер болот бул жерге коюп. Кийинки илмекке илебиз. Эки илме бул шапканын топунун асты жана топунун аркасы болуп атат. Топунун асты жана аркасын эки жагынан тең бирден илмекке илип алабыз дагы. Жипти чыгарып, жумушчу жибибизди кадимкидей эле бүт топуну токуп алгандай столбики без накида кошумча илмексиз таякчалар деп сиздерге экинчи сабакта айтып өткөндөй эле ошондой таякчалар менен топунун башын токуп баштайбыз. Бул жерден мындай бириктирүүчү азыр топунун баш этегин бириктирүүчү таякчалар менен токуп көргөнбүз. Анда жакшы топу көркүнө чыкпай калат экен. Ошондуктан биз мындай неме менен ыкма менен топу да жакшы көрүнүп, жана кулактары дагы жакшы көрүнөт экен. Бул жерден эки жипти тең алганды унутпайбыз, достор. Шапканын астын жана аркасынын эки жагын тең жиптерин толук алсаңыздар, бир жерде калып калса, бир жерде эле бир жиби калып калса, бул жерден тешик болуп көрүнүп калат. Ушундай кылып эки жиптен тең алып, шапканын астыңкы бети, арткы бети экөөнүн тең алып токуй беребиз аягына чейин. Мына достор, мындай болуп жакшынакай болуп узор түшүп атат. Ушул аягына чейин токуңуздар өз алдыңыздарча. Мына достор, аягына чейин мен токудум. Бул жерден бир аба илмегин алып жипти кесебиз, жумушчу жипти алабыз дагы бул жерден тартып коебуз. Мына өзүңүздөр көргөнсүздөр, аркасында шов да канча билинбейт. Бул жери мындай болду. Азыр бул жипти ичине мындай киргизип, анан бул жерден тартып алып аркасына. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Жактуу белгисин басып, комментарий калтырып, каналга жазылганды унутпаңыздар. Саламатта калыңыздар.